Майрамгүл, салам алейкум. Кандайсың, жакшыбы? Жакшы. Сен мага дем салдырганы келип жүрөсүң. Эмне болуп кыйналып жүрдүң башында? Уйку жок болду, кайсы безилиң оорду? Башында негизи ошол сиздерге келгенге чейин психотерапевтке барганбыз. Анын себеби ошол жумуштан кичине проблема болуп, ошодон кийин мен стресске түшүп калдым. Бүт денем кызып, аны өзүм ошол билбей жүргөн экенмин да. Анан 2 күн бою уйку жок болуп калды. Уйку жок, денемин бүтү муздап, муздак тери чыгып. Андан кийин үйдөгүлөр сарсанаа болушуп, ошол психотерапевтке алып барышты. Андан кийин сиздерди сунушташты, жаздым. Сиздерге келип калдык. Анан ошол май туз сууну колдоно баштадык. Сиздердин кеңешиңиздер менен. Анан жакшы уктай баштадым. Тынч уйкум күндүзү дагы уктайм, түнү дагы уктай турган болуп калдым да. Жакшы. Анан Тамак ичип атасыңбы? негизи аппетитим жакшы эле. Жакшы. Жакшы, ал жагынан. Дагы бир момент болуп калды. Сиздерге айттык го. Неме депчи, ошо дагы бир экинчи этабы дагы башталды деп сиздерге айттык го. Ошондо дагы менде жаман ойлор болуп, бирок азыр буюрса жакшы кайтып, жана позитивный ойлор келип, азыр уже маанайын ачылып, мындай жашаганды унутуп калган экенмин да, өзүмдүн байкоом боюнча. Азыр уже көзүң ачылып атат мындай да? Көзүм ачылып атат. Түшүнүктүү. Көрдүңбү баягы шайтан алейхилана эми адамдын кайсы жери алсыз болсо ошол жерден кырмайт да. Анан ошол жерден оорутуп баштайт. Ой аркылуу азгырып, ошону. Ошо Кудай буюрса, мына сен ой Куран аяттары менен жакшы болуп, акырындык менен айырып баратасың. Дагы Кудай буюрса жакшы болуп каласың. Эчтекени ойлонбо. Ата энең жаныңда экен. Ата энеси бар адам бай дейт да. Сен демек бай адамсың да. Апаң бар экен, машалла, өзүң дагы соң Кудай буюрса акырындык менен жакшы болуп каласың, макулбу? Жок, рахмат.